düştün cılatındaysındıra. Сабыркүл Миңжашарова Нарын районундагы Жергетал айылындагы мектепте мугалим болуп иштеп, өрнөк балдар чыгармачылык борборунда драмалык студияны жетектеп келет. Элиттеги балдарды театр дүйнөсүнө тартып, алар мектеп сахнасында чакан спектакльдерди коюшат. Айылда өрнөк чыгармачылык билим борбору бар. Ал жерде 8 кружок бар. Мен ошол айылда драм кружогун жетектейм. Бизде 30 окуучу даталуу күндөрдө жомокторду коебуз, аңгемелерди коебуз. Кызыккан окуучулар келишет. Абдан жакшы үйрөнгөнгө аракет кылышат. Мен дагы өзүм мугалим элем. Ушул көп билимди, көп нерсени ушу жерден алдым, буюрса эми. Ушу практикамда колдонуп, балдарга үйрөтөм буюрса. Балдар театр репертуары негизинен жаш жеткинчектерге жана өспүрүмдөргө арналат. Ар бир баланын талантын шыгын өстүрүү үчүн мектептердеги драмалык кружоктордун орду чоң. Театралдык билими жок болгондон кийин мугалимдер балдардын образ жаратканына кубанышат. Ал эми балдарга толук кандуу үйрөтүү үчүн атайын сабактар өткөрүлүп келет. Конкурс уюштурганбыз. Сынак театр студиялары боюнча Андерсендин жомокторуна саякат деген онлайн конкурс жарыялаганбыз. Ошол онлайн конкурстун жыйынтыгын чыгарып атып, бизде калыстар мүчөсүнүн составында Мендебайыров бар болчу. Булардын спектакльдерин көрүп отуруп, бул мугалимдерди кичине болсо дагы түрткү берип окутуш керек экен, бир нукка келтириш керек экен деп ошол билимин жогорулатыш керек экен деп биз бир чечимге келгенбиз. Анан быйылкы жылы ошол республикалык мугалимдердин билим жогорулатуу институту менен биргеликте ошол курсту уюштуруп жатабыз. Балдардын талантын шыгы мектеп жашында ачылып, алар драмалык кружоктон бир нерсени аткарууга кызыгышат. Ошондой эле оң жана терс кармандарды айырмалай билишет. Демарт студиясы мектеп сахнасында чакан аңгемелерди жомоктогу кармандарды тартуулап келишет. Аларды окуучулар жана студенттер аткарышат. Бул ошол жалпы Кыргызстандын ичиндеги театр ийримдердин, кружоктордун, мугалимдердин баарын чогултуп, квалификацияны жогорулатуу максатында ушу Сейтек борбору уюштурган. Бул жактан биз деген ошо актерлук чеберчиликтеги окуучулардын кунт коюусуна көнүгүүлөр, ритмикага көнүгүүлөр, жалпы эле ошо сахнага чыкканда өздөрүн кандай алып жүрүш керек, жана ошондой эле артикуляцияга кандай көнүгүүлөр бар. Негизинен ошо балдардын, өспүрүмдөрдүн баягы чоңоюп 11-ди бүтүп анан университетке тапшырып, анан актер актриса болом дегени да жакшы, бирок ага чейинки баягы мектеп учурунда кызыккан балдар, кыздар келип, ушундай драмалык кружокторго катышып, ошолордун сабагын алдын ала алып алса, кийин алар үчүн жеңил болот да. Баягы театр жашоонун күзгүсү дегендей эле, бул жакшы ички жан дүйнөсүн өнүктүрүүгө дагы көп салымын кошот балдарга, өспүрүмдөргө. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук Сейтек борборунда балдарды театр аркылуу өнүктүрүү ийгиликтин фактору аттуу мектеп театр ийрим жетекчилери чогулуп, балдар үчүн сценарийлер кантип жазылат, балдар образдарды канткенде аткарылат, сахна кыймылы, актерлук чеберчилик, спектакльди жасалгылоо жактарын окуп үйрөнүштү. Алар үчүн атайын сертификаттар берилип, балдар театр студияларынын спектакльдери тартууланды.